Жиынды баштайлык. Каттоодон 76 депутат өттү. Кворум бар. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйындын күн тартиби мониторлорубузда бар. Андыктан күн тартибинин долбоорун добуш коем. Негиз катары добуш бериңиздер. Макул 57, каршы жок. Баары 57, катталды 77. Күн тартиби негизи менен кабыл алынды. Кимде кандай суроолор бар? Биринчи процедурный. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага. Бүгүнкү ар кандай маселелерди алып, күн тартибинде маселелерди карай берсек. Рахмат. Урматтуу кесиптештер. Сунуш келип түштү. Бүгүн күн тартибиндеги ар кандай маселени алуу боюнча сунуш келип түштү. Келген сунушту добуш коем. Добуш бериңиздер. Сунуш өттү. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Бул сын эмес, бирок менин жеке оюмда. Регламент бул жогорку кеңештин депутаттары үчүн эң маанилүү негизги документтердин бири. Ал жерде ар түрдүү маселелер деп күн мурун бекитилгенден кийин ушул аябай бир жаман адатка бизде айланып баратат да. Ар кандай маселелерди депутаттар келип, региондон түшкөн каттарды, арыздарды ушул жерде айтыш керек да. Эми ушундай бирөөбүз чыгып сунуш берип, анан бирөө түш отойго барыш керек болсо, бирөө дагы бир түштөн кийин бир жолугуучулар болсо эле ыраазымды алдырып коелу деп ар түрдүү маселелерди. Ушундай бир жаман адат пайда болду. Мына ушуну келечекте кайталабасак деген ой. Экинчиден, өтө олуттуу экономикага түз, мындай чукул гана маселелер фракциялардын экинчи, үчүнчү окууда кабыл алынат. Бизде жөнөкөй эле жай турмуштагы мыйзам долбоорлорундагы чукул болуп атат деп туруп, экинчи, үчүнчү окууда чечим чыгарып, ар бир мыйзам долбоорлорун экинчи, үчүнчү окууда бир добушка койгон дагы мындай адат болуп атат. Эгерде жанагындай чукул маселелер болсо, коопсуздукка байланышкан, экономикага байланышкан маселелер болсо, аларды экинчи, үчүнчү окууда чукул караганга регламент жол берет. Бирок бизде жай турмушта шашпай талкуулай турган маселелерди дагы бардык депутаттар, баарыбыз, анын ичинде мына мен дагы экинчи, үчүнчү окууда кабыл алып коелду деп, мына өкмөт дагы, мына президенттин министрлер кабинет өкүлү, силер дагы ушуга аябай жаман үйрөнүп, ушундай адаттар пайда болуп атат. Ушулардан кичине мындай алысыраак болгонго чакырат элем мен. Бул биринчиден. Экинчиден, президенттин өкүлү, министрлер кабинетинин өкүлү отурасыздар. Бир топ буга чейин мына жанагы 30 жылдан ашуун убакытта үйүлүп калган, чечилбей, бийликтер бири-бирине шылтап келаткан маселелерди чечкен учурлар болду да. Мисалы ошол эле жер жаңы конуштар, жанагы басып алган жерлерди документтерин берип мыйзамдаштырган учурлар болду. Бирок өкмөт ушу бир маселеде чечкинсиздик кылып атасыңар. Мына 90 депутаттын баарына кайрылып бүтүштү. Бул жанагы Абхазиядан келген автоунаалар боюнча 15 миңден ашуун машина бар. Эмне үчүн өкмөт мурда бажы кызматы комиссия түзгөн, дагы эле ушул маселе чечилбейт? Башка маселелерде чечкиндүүлүк кылгандай эле ушул маселенин чечип, мындай биздин 10 миң деген жарандарыбыздын маселесин чечкиле дагы аларды мыйзамдаштырып берип туруп, мындан кийин алып келгенге тыюу салбайлыбы? Эмнеге ушул улам эле комиссия түзүлөт, улам эле жарандарыбыздын кайрылуусу жоопсуз калып атат? Анткени ал жерде жанагы Абхазиядан келген машиналарды алгандар бүт 4-5 миң долларга алып эптеп тиричилик кылып турайын деген бүт карапайым адамдар. А жанагы алып келип аткан контрабанда жолу менен ортомчуларды алардын баарын жоопко тарта бергиле, камагыла керек болсо. А жөнөкөй адамдар ошол улам кайрылат бизге. Катты эле толуп кетти мына 90 депутаттын баарыначы. Ушуга бир отурум кылып, бир чогуу чаран ушуну чечип койбойлубу, мыйзамдаштырып, Абхазиядан келген жана номерлерди мыйзамдаштырып берели дагы, мындан кийинкисине тыюу салгыла. Жанагы жерлерге кылган мамиледей элечи.